радиосын тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү уктуруубузда Кыргызстандагы соңку учурдагы саясий жүрүштөр жана коомдук саясий абалды талкуулап жатабыз. Студиябыздын меймандары Жогорку Кеңештин депутаттары Бокоев Кенжебек Сатынкулович, Акаев Жанар Кубанычевич, ошондой эле мамлекеттик ишмер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров Адахан Кимсанбаевич бар. Эгерде биздин талкууга ой пикир же суроо берем десеңиздер, конокторго 5777-98 стандар аркылуу түз байланышка чыгып берсеңиздер болот. Бизде алгачкы угарманыбыз бар экен, кабыл алып сурооосун угуп койсок, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бериңиз. Темирлан, Бишкек шаары. Мен бир мындай суроом бар эле, жок. Сунушка пара кете, кандай өзүм түшүнбөй турам. Ушу баарын билип туруп, эмнеге баарын тең тескери кылабыз деген суроо болуп атат. Эмне үчүн бизге парламенттик система жакпай турса, эмне үчүн парламенттик менен баратабыз? Баарын билип туруп, эмнеге тескери кылабыз? Ушул суроо болуп атат. Бул жерде мыкты деген эр азаматтар турат, Адахан Кимсанбаевич. Баары өмүр бою айтып келатат, мындай кылыш керек деп, элдин баары эмне тескери кылат. Жанар Акаев күйүп жүрөт. Жыйынтык жок. Кенжебек байке арманын айтып келет, тескери келет. Эмнеге? Бир сөз менен суроо болот. Рахмат. Бир сөз менен жооп берип койгонго уруксат этиңиз да. Темирлан мырза абдан мыкты маселе көтөрдү. Биздин кыргыз ата бабаларыбыз керемет жооп берип койгон экен да, бир кылымдар башта ушул сөзгө. Таянычың болбосо, таамай сөздөн пайда жок дейт. Түшүнүп атасызбы? Таянычың болбосо, таамай сөздөн пайда жок. Эгер биз канчалык туура сөздү айтпайлы, таянарыбыз болбосо, таянычыбыз, ар бир саясатчынын таянычы бул эл. Ошол эл, ошол сөздү колдоп, ушулар туура айтып атат деп. Маселен бир мисал келтирип коеюн. Мына Арменияны караңыз. Арменияны караңыз. Кеткен президент, мен кетпейм, конституцияны өзгөрттү, парламенттик өтөбүз, премьер-министр болуп калды эле. 1 миллион калк чыкты да. Бир жуманын ичинде ордуна коюп койду. Бир жуманын ичинде. Ошол учурда Ереванды караңыз, башка шаарларын караңыз. Бир гезит же нан саткан күркөнүн терезеси сынган жок. Бул демек коом, маданияттуу коом, активдүү коом, өзүнүн келечеги үчүн күрөшкөнгө даяр коом. Бизге бирөө жасап берет эмес, биз тагдырыбызды өзүбүз жасайбыз деген коом. Мына жөнөкөй эле журналист чындык үчүн чыркырап жүргөн Никола Пашинян дегенди көтөрдү дагы премьер-министр кылып алышты. Көрдүңүзбү? Демек, жоопкерчиликти жалгыз депутаттарга эмес, жогорку кеңешке эмес, өкмөткө эмес, президентке эмес, жоопкерчиликти коомдагы сезип билиш керек деп айтып атканым сөз да. Ошол таянарыбыз биздики эл болот. Абдан туура айтты. Эмнеге Жанар күйүп жүрөт дагы, жыйынтык чыкпайт. Эмне үчүн Мадумаров мындай болбойт дейт дагы, жыйынтык чыкпайт. Кенжебек байке мындай кылып атат, жыйынтык чыкпайт. Жыйынтыкты коом чыгарыш керек да. Биз жалгыз киши эч качан мындай бир нерсени өзгөртүп жибере албайт. Коом. Кошумчалап койсом болобу? Дагы бир маселени айтып атпайбы, ушуну кошуп айта кетсеңиз, биз эмне себептен парламенттик башкаруу бизге жакпай атса, эмнеге аны тандап атабыз, эмнеге ошону көздөй кетип баратабыз дейт. Саясий баягы партиялык система менен тандоо жакпай атса, эмнеге биз ошол нерсеге кетип баратабыз, сетирип баратабыз деген ой. Менин пикиримде парламенттик башкаруу мындай идеалында туура эле. Мен парламенттик башкаруунун мындай жактоочусумун. Ошол эле Арменияда дагы күчтүү партиялар, маселе биздин партиялар ошол парламенттик башкаруу деген сөздү дагы жек көрсөтүп койду. Азыр Адахан Кимсанбаевич айткандай, мисалы эл мындай кийинки шайлоолордо ойлонуш керек да. Бир министр саякаттап келип таптакыр иштебей коюптур мисалы. Аны кызматтан алдык. Бирок ошол министрди бир фракция жылдырды да мисалычы. Ошол фракцияга эл эртең сен дайындаган министр саякаттап кетип вообще иштебейт экен. Жумушка келбейт экен, орун басарлары кошо саякаттап кетет экен. Ушу башкара албады, бир тармакты тарта албады деп туруп, адамдар ошол партияга добуш берүүдөн баш тартыш керек да. Ошол эле СДПКга мисалы, эмне үчүн бүт жоопкерчиликти алдыңар, карызды алдыңар, туура эмес иштеттиңер, акчалар желди деп туруп добуш бербеш керек да. Эл жоопту биз канча сүйлөгөн менен жоопту эл берет. Баары бир. Анан алар ошол эл кантип добуш берет? Сөзсүз эле көчөгө чыгып таягын көтөрүп, ак үйдөн кууп чыгуу эмес. Эми ага жеткирбеген учурда өзүнүн добушу аркылуу мындай шайлоо күнү ошондой бир чечим кабыл алыш керек да. Анан мисалы азыр ошол мен айтып аткан партиялар азыр кенен жүрөт мисалы.
эң шайлоодон да утуп келебиз, Кудай буюрса. Утат, алар эл менен иштешпейт, алар курсак менен иштешет. Ошон үчүн азыр биздин милдетибиз мындай баягы саясий түшүндүрүү иштерин, даават дейбизби, мындай баарына түшүндүрүп чыкканга мындай аракет кылышыбыз керек да. Башка жок болбосо азыр партиялар 5 жылда мисалы мөңгүнү талкалап десем макул деп добуш берет. Башка кылып боло десем макул деп добуш берет. Мына эртең өкмөттүн отчетун бюджет боюнча кабыл алабыз, аны баарыбыз колдоп беребиз мисалычы. Анан ошону шайлоочулар аң сезими жетип кийинчерээк мындай силер ушинткенсиңер деп кийин тизмени алып ким кандай добуш берген. Ошого жараша мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да макулаттан. Байланышта кийинки угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Атым Жылдызбек. Мен эми угуп отуруп айтпаганга туура келип атат. Мына кече курултай жөнүндө айта кетейинчи кыска. Эми мен сурадым да, бул кандай ким каржылап атса өзүбүз акча чыгарып, ортодон чыгарып атабыз деди. Мен де 500 сом бердим. Барып көрдүк да. Кече бүгүн эртең деп тур. 100% мага капа болбосун туура эми. Bir жылдык эмесин баа беришти, президентибиз жаңы шайланган. Анан карап отурсам, кечегилерде 100% кечегилер. Залда отурдум, карап отурдум, бирөө чыкса, мисалы Бекназаров мырза чыкса, каптагайып чыгып, сүйлөсө ошонун тараптары бир тарапта бир бурчта турат, кол чабат, бир бурчта тигиниге кол чабат. Анан карап отуруп, барып айтып берди, сүйлөсө болобу? Сүйлөсө болбойт. Анан айтып, андан көрө концертке да барып келсем болмок, 500 сом силерге бергиче деди. Анан мен таң калдым да. Bu geçegilerden ayrılmayla ben aytayın degenim. Bular buna men aytı deyistir. Kenjebek Mırza. Buna vakt ötөт, 4 ay 5 ay ötөт. Egerde birösü kanday maksat menen bardı men bilbeyim. Bular ilgerteden beri birlikte жүргөн адамдарdı. Biz buna kara tamandar. Kaçan gana tönkörüş gerek. Жылдыз жүр, балдарың erişip gel. 2005'te, iyunda, aprelde şurkap жүрөбүз да. Анан карасаң эле ушулар. Не бул жалган бу? Бу качан элди бөлүп жарган токтотобуз? Анан ошода сүйлөө, мен ошода карап отурдум, сүйлөштү, бирок мындай да мигранттар, мына биздин ишкери мына кыргыздар, Кытайда канча деген биздин боордошторубузга бола, ал жөнүндө сөз жок. Анан кийин Кумтордон бир айтып беришти, Кыргызстандын байлыгы кантип таркалып атат, ал жөнүндө деле сөз жок. Жөн эле бир эме да, мен ошо өкүнгөнүм ушул болуп атат да. Анан мына парламенттик депутаттарга сын пикир болуп атат, сын пикир болсо биз шайлап атабыз ошону. Элден шайлап атат ошону, алган алып берип атабызбы? Аң сезимиз котормой, өзгөрмөйүнчө биз оңолбойбуз. Берип аткан деп. Биз мына таза шайланып киргиздик, бирок подкуп деген токтобой атат го. Анан биз парламенттик, нанайнар биз качан парламенттик өлкөгө барабыз, эгер парламенттин акыбалын көрүп турсаңар, жарым уктап, жарымы келбей, жок болуп атса. Анан мен деле айтат, базарком деп туура айтат. Анан эми ушул болсо ушулар мыйзам чыгарабы? Анан ушуларды качан биз оңолобуз? Биз айтып атабыз, мына жанагы деле мен колдойм, мына жаш өскөлөр көрүп атат дегенде, биз жаштарда көбүрөөк басымдык кылалы десек, ага деле тоскоолдук болот. Эң башкысы мен ойлойм да, ушул кечирип койсун келип аткан нерлер. Ушу дагы 5-6 ай кимиси кечирип койсун, мен айтып атам, болсо кимиси кандай максат менен ой менен келди, жумуш тийбей калышы мүмкүн баарына. Эртең чыгышат ушулар эле. Кайра эле ушулар оппозиция болуп чыгышат. Дагы элди көчөгө чыгышат. Ушулар канына сиңип калат экен да. Элдин Кыргызстандын кыргызчылыгы эч ким деле ойлобойт. Алар эртең эле жумушка берсек болду экен дейт да. Мына мен эртең берсеңиз бир экөөсү жумушта. Ошодон ооз басылат. Ошондон кылсак бир ад души кылалы да, мындай ишибизди кири сактабай, элди бөлбөй. Эртең кече эле камчысын чаап жүргөндөр жүрдү го. YouTube'да ачса бар. Мына Надыхан Кимсович капа болуп эле койсун. Мен сыйлайм бул кишини. Бирок эми мында мурдагыларды карасаңар, анан бизге акылына үйрөтүшөт турбашпы. Мен эч мындай аброюна эч ким шек келтиргим келбейт, бирок мен жеке оюм бул. Менин жеке оюм, бир партиянын да мүчөсү эмесмин мен. Айтканга акым бар, мен оозумду эч ким тыя албайт. Рахмат Жылдызбек мырза, ыраазычылык билдиребиз байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Бул курултайда жогоруда Жылдызбек мырза дагы айтып өттү, азыркы президенттин бир жылдык ишине дагы баа берилди да. Эми бул саясат үчүн мүмкүн коомдун жашоосу үчүн бир жылдык мөөнөт абдан көп убакыт болушу мүмкүн. Сиз айткандай жанагы Арменияда мисал келтирип айтып атпайсызбы? Эми ал жерде дагы мурунку бийликтин эле багы жасап кеткен иштерин, ошол эле кылмыштуу системаны да улантып атат деген дагы пикирлер айтылды да. Эми жогоруда да айттык, эгерде 6 жыл ичинде Алмазбек Атамбаев өлкөнү арка кетирген болсо, эч кандай реформа жасалган болсо, анда бүгүнкү бийлик эмнеден башташы керек ишти, эмне кылышы керек ошол системаны оңдоп кетиш үчүн? Азыркы айткан сүйлөгөн жигиттин сөзүнө да бийликте жүргөн деп көрдүңүзбү? 6 жыл ордунан козголбой отурган киши көзгө көрүнбөйт экен дагы. 6 ай отурган Адакан Мадумаров баарынын көзүнө сайылып бүтүптүр да. 6 ай отурган Мадумаров.
Биз жеке мен деп айтсаң мен дейт. Биз деп айтсаң биз дегенler ким деп сурайт да. Мен ошон үчүн айтайын. Эчен мезгилдерден бери айтып келатам да, партия, бул партия, мына азыр вице-премьерлер бар да, жана бул партиянын квотасы, тиги партиянын квотасы, айланайын, атын жаза албагандар ушул партиянын квотасы деп мажбур түрдө кирип атат да ишке. Биз милдеттүүбүз баларды бакканга. Бүгүнкү күндөн чыгуунун бир гана жолу бар. Ага эрки жетип бара турган бийлик барбы жокпу, аны келечек көрсөтөт. Эл ишенимине ээ болгон өкмөттү курап, адискөй адамдарды коюп, анан ары карай жылбасак, биз жыла албайбыз бүгүнкү күндө. Экинчи жагы, азыр бир теманы ыргытып койсо ошол модага айланат дагы, ошондой деп кыйкыра берет да. Жаштар деген кыйкырды. Жаштарды да көрдүк да. Байкадык да. Бүгүн бир эле мисал келтирип коеюнчу сизге. 80ге жакындап калган Миталип Мамытович деген дүйнөгө дүңгүрөткөн нейрохирург бар. 40 жаштагы профессор бар. А эмне үчүн элдин баары айлап жылдап 80ге чыккан Миталип Мамытовичтин кезегинде турат? Тажрыйба керек, айланайын, тажрыйба. Бардык жерде тажрыйба керек. Сен китеп окуп алып эле акылдуу болуп кетпейсиң. Ал илим. А илимден сырткары билим керек. Билим эмне менен келет? Билим бул түздөн түз жыйнаган тажрыйбаң аркылуу келет. Анан бир нерсени мында аксиома кылып ашыбыз керек да. Баякылар эле баякылар дейт. Мына кыска мезгилдин ичинде Россияны карап көрүңүздөрчү. Бир жетекчи келди, жетекчиге карата дүңгүрөп өсүп кетти. А баякылар эме кимдер болду? Башка дүйнөдөн, башка планетадан келип иштештиби? Мына мисалы Жанар Акаевдин өзү ошол биз урду соктук алып аткан СДПКнын катарында келди. Өмүр бою муну соккулаш керек да, өмүр бою башынан камчы сабыш керек. Сен СДПКнын багасысың, сен атаң ушундай деген, сен мындай болгонсуң, сен ошолор менен чогуу элең, сен ошолордун катарында болгонсуң деп. Ну болду да, болду ошолордун катарында, ошолордун мындай бир иш аракети менен келди да ушул жерге. Бир себепчи болду. Анан кечеки деп туруп муну дагы бир улуу сөз бар да. Улууларга абайла дейт, себеби өзүңдүн келечегиң белгисиз дейт. Ушул сиздин сын пикириңизден кийин жаш муундун өкүлү катары Жанар мырзанын оюн билгим келип атат да. Эми бул жаштан дегенге мен да кошулбайм. Бул адамдын өзүнөн деп ойлойм да. Туура. Малайзияны ким башкарып атат? Ошо баягы деген Махатхир башкарып атат. 93-ке чыгып атат. Америкада ким президент? 70-тен ашып калган Трамп утуп келди. Антейин десең, Австрияда өзүнүн партиясын утуп келип, мен менен тең жигит Себастьян Курц деген өкмөттү башкарып атат. Деген Австрияны башкарып атат. Ошол эле Макрон деле 37 жашында келди. Мындай салыштырам десең, бул эми адамдын өзүнөн экен да. Жапжаш туруп уурлар бар мисалы. Биз көрдүк го, жапжаш туруп мына уурдап камалып кеткендер бар мисалы. Адамдын оюна келбеген. Жаштар улууларга караганда мен мына жаш муунун өкүлү катары айтып коеюн. Баары эмес, айрымдар. Азыркы эски кишилер байыганды бир жерде бир особняк салсам, капкара чоң жип минсем, анан төргө отуруп жилик алсам, ошого ыраазы көпчүлүгү, мисалы. Столдун четинде. Азыр жаштар Дубайда виллам болуш керек дейт. Англияда футболдук клуб болуш керек дейт. Булардын мындай алкымын салыштыра келгенде биздин сыяктуу мындай тең тустарда андай маселе бар. Бирок баары бир коом ошону талап кылып аткандан кийин жаштар дагы жоопкерчиликти сезип билиш керек. Бир жашка кызмат берип койсоң, эртеси аткара албаса, экинчи жолу дагы бир жаш келсе, ал бирок мыкты болсо, ага ишеним артпай койот. Коомчулук. Анан ошондой маселе бар. Бирок азыркы оппозиция болобу, башкалар болобу, ошол эмне үчүн Махатхир утуп келип атат? Алар конкреттүү кырдаалдан, кризистен чыгуунун жолдорун, программасын элине жеткиликтүү түшүндүрүп берет. Биз келсек, мындай кылабыз деп ошон үчүн